Инсулинге көз карандуу кант диабетинде инсулинди саюунун техникасы. Инъекцияны аткаруудагы талаптар. Эң алгач колду жуунун техникасын туура жана так аткаруу. Инъекция кылуучу дененин бөлүгүндө ар кандай жарааттар, сезгенүүлөр, шишиктер жана инфекция болсо башка жерге инъекция кылууга туура келет. Инъекция кылуунун алдында терини дезинфекциялап, ал жердин толук кургашын күтүү. Кийимдин сыртынан инъекция кылууга болбойт. Кийимдер теринин абалын кароого тоскоолдук кылат. Инъекция кылуу үчүн туура келүүчү бир нече дененин бөлүктөрү бар. Биринчиден, иштин тегереги. Ички инсулин саюуда киндикке жакын саюуга болбойт. Аралыгы 1-2 см болуусу керек. Экинчиден, сан эттин сырткы бөлүгү. Үчүнчү, жамбаштын үстүңкү сырткы квадраты. Төртүнчүдөн, ийин бөлүк. Бирок бул бөлүккө өз алдынча инъекция кылууга кооптуу. Себеби булчуң этке сайып алуу коркунучу бар. Инсулинди шприцке даярдайбыз. Инъекцияны кантип жасайбыз? Инени саюуда жай, шашпай, акырын саюу керек. Инени тери алдында 10 секундда кармоо менен растворду жай, аста жиберебиз. Инени канча градуста сайган болсоңуз, ошол градуста чыгарыңыз. Инъекция кылган жердин терисине массаж жасоого сүртүүгө болбойт. Инъекция кылган жерде кан пайда болсо, бир канча убакыт басып туруу керек. Инъекция аяктаган соң колдонулган материалдарды утилдештиребиз. Инъекция кылууда оору сезими болбош үчүн эмне кылуу керек? Кыска инелерди колдонуңуз. Ар бир инъекцияда жаңы стерилдүү инелер колдонулат. Соккон же түрткөн кыймыл менен инени сайбаңыз. Инсулинди бөлмөнүн температурасында колдонуңуз. Инъекция кылууда түктөрдүн тамырына тийбеңиз. Бир сайганда инсулинди көп көлөмдө сайбай, 2 бөлүккө бөлүп сайыңыз. Бирок дарыгердин кеңешин алууңуз зарыл. Бул видеонун сизге пайдасы тийди деген үмүттөбүз. Сак саламатта болуңуздар.